97-жылдан баштап энелердин мектебин ачып, энелерди 60 сааттык программа менен окута баштадым. Элестетсеңиз, эми айылдын энелери уй саап, мал караган энелер колуга дептер алып, ручка алып келип окуй башташты. Ошол анын энелерди окута баштагандан кийин мектебибизде мындайча айтканда 90-180 градус өзгөрүү анан башталды. Көрсөк куш уясы да көргөнүн кылат деп, энелер үйдө баласыга кызыгып, окуусуну текшерип, кошо окуп, кызыкса, анан балдарда билим жакшы өзгөрүү болот экен. Атасы жакшынын баары жакшы, атасы жакшынын бирөөсү жакшы. Эне жакшы болсо эле баары жакшы болот экен. Азыр эми муну мен интуитивно экспериментимдин негизинде жазган айтып жүрөт элем. Азыркы күндө илимий, философиялык, психологиялык, ал эмес медициналык далилдөө болуп атат. Балдарга 70-80% интеллект, акыл эс бардыгы ошо энеден өтөрүнүп. Бекеринен ислам диниде дагы хадистерде эне бул медреседир деген сөз айтылбаптыр да. Ошол үчүн эне мектеби бул чечүүчү. Ал эми ошол эле убакта мен мына китебимдин ичинде энелер үчүн гана жазган, ата энелер сиздер үчүн деп жазганмын. Анан мунун бир главасы ата тарбиясы деген темага арналган. И жанагы энелер мектебине өткөн учурда келген аталар деле катышып отура берет. Бирок эне деген сөздүн сакралдуу сыры бар да, Кудайдан берген. Ошол үчүн эне мектеби деп энени мындай бийиктетип жогору койгонубуздун бир терең бир купуя сыры бар. Эне мектеби бул мындай бир утурумдуу эле компания эмес. Анан болуп жүрчүдө кээде чет мамлекетте ушундай мода экен, жаңылык экен деген нерсе эмес. Бул түптөн кыргыз кыртышынан, кыргыз керектөөсүнөн жаралган, Кудайга шүгүр дейли, биз жалаң чет мамлекеттин гана методикасы жаңылыгын алып, ошону менен гана жүрбөстөн өзүбүздөн жаралган жаңылыкты элге жайылтуунун башатында турабыз. Анан бул мындан 25 жыл илгери 97-жылы башталган болсо, мына бүгүнкү күндө жакшы бая айттым, кетип атат. Бир нерсени эскертип кетейин. Эне мектеби бул бүгүнкү күндөгү билимдин, тарбиянын сапаты, зордук, зомбулук, мектеп рекети, билим сапатыны, мына ушулардын бардыгын түзөтүүнүн тамыры болуп эсептелет. Биз кээде коррупция менен күрөшүп атабыз, мына азыр жетекчилигибиз, кээде зордук, зомбулук, рекетти көрөбүз, ал бардыгы мөмөсү. Анын тамыры үй бүлөдөгү эне тарбиясыда да. Ошол үчүн мен кээде айтып коем, эне мектеби бул 7 атага кете турган, генофондду түздөй турган иш-чаранын башаты да. Анткени эне жакшы болсо, анын баласы жакшы болсо, андан кийин ошонун чөбөрөлөрүнө чейин кете турган иштин башаты болуп эсептелет. Ошого жалпы элге кайрылып айтмакмын. Эне мектебине жакшы катышып колдойлу, Кыргызстаныбызды жакшылыкка алып чыгуунун болгондо дагы 5-10 жыл эмес, 5-10-100 жылга Кыргызстаныбызды алып кетүүнүн бир жолу эне мектеби, эне үй бүлөнү, тарбияны түзөтүү аркылуу. Саламатсыздарбы достор, мен Турпаев Турмухаммад. Бул видеодо апамдын энелер мектебинен алган тажрыйбасы мага кандай таасир тийгизген жөнүндө бир аз айтып кетсем. Эң биринчи рет бул эки тараптуу көзөмөл контроль жаратты десем болот. Себеби гимназияда окууга барсам мугалимдер агай тарабынан, ал эми үйгө келсем ата энем тарабынан көзөмөл болчу. Ата энелер сиздер үчүн деген агайдын китебинин методикасы менен тарбиялоочу. Ошол эки китептин жардамы менен, агайдын демилгеси менен албетте, мен азырда Борбордо Кайсыдагы Америка университетинде 3-курста окуймун, бизнести башкаруу бөлүмүндө, бюджеттик бөлүмүндө. И мен агайдын эмгегине, ата энемдин эмгегине өтө ыраазымын, себеби тегил электин границасынан аутсага келип бюджеттик бөлүмдө окуган, менимче айтса керек, азыр мүмкүн эмес, болбойт деп, кыйын деп. Сиз жаш ата эне болсоңуз, ата энелер сиздер үчүн деген китепти сөз окуп чыгыңыз, себеби келечектеги же балаңызды тарбиялаганга бул өтө сонун курал болот. Барыңыздарга ийгилик.